kalmastan kibirinin üzülbes tamuruşun ürübes şurtuşun ulu hacılarının sözlerince ulu alıplarının yollarınca Кыргызда тегин өтмүшүн билбеген кишини жет атасын билбеген кул дешет. Бабалардан калган тарыхый мурастардын талкаланып жок болуп баратканын көргөндө аргасыз ушундай ойлор келет. Анткени тегин тарыхын билген киши мындай кылбайт. Өсө турган эл, өнүгө турган калк тарыхын аздектеп, андан сабак алат, азыктанат. Өспөй турган эл баарын унутуп, кетирген катасын улам-улам кемчон тойдой кайталай берет. Балким соңку 20 жылдын ичиндеги оош кыйыштарыбыз дал ушул өтмүшүбүздү, тарыхыбызды билбегендиктен болуп жаткан чыгар. Дүйнөлүк өңүттөн алып караганда, өнүккөн мамлекеттерде тарыхый эстеликтерди коргоо жакшы жолго коюлган. Мамлекеттик турмуштун оор жеңилине карабай, ата мурастарын барктоо коңшу элдерге да мүнөздүү. Алар тарых барактарында эскертилген эстеликтерди аздектеп, татыктуу иштерди жасап келе жатышат. Мурастарды көздүн карегиндей сактап, коргоого алышууда. Жаш муундарды атайын алып барып тааныштырып, эл жеринин илгерки маданияты боюнча баян куруп беришет. Бизде болсо тилекке каршы байыркы мурастарды изилдөөгө, сактоого жана таанытууга юбилейлик жылдар гана көңүл бөлүнүп калды. Байыркыдан үн салган бабалардын эстеликтерибизде да аз эмес. Тарыхый, маданий эстеликтерди коргоо иштери Кыргызстан аймактарында дагы жүргүзүлүп келген. Тарыхый эстеликтерге астейдил мамиле кылуу, коргоо чаралары көрүлгөн. Бирок бул иш аракеттер эгемендүүлүк жылдары чорт үзүлүп калгандай туюлат. Кайдыгерликтин айынан бир мезгилде дүңкүрөп өнүккөн шаарлардын издери айрыкча кийинки жылдары тездик менен жоголууда. Ачык асман алдындагы бул эстеликтер табигаттын мыйзамына туруштук бере албай, сууга эзилип, топуракка айланууда. Илгерки чеп дубалдары калдайган карт тарыхты элестетет. Ал кудум кадырман карысмал калкына күч кубат берип тургандай. Кээси урпактарга бабаларынын басып өткөн жолун эске салып, байыркы аталардын урпактарым сактаса деген аманатын ичине катып тургандай.
Ал аманатты түшүнүү мезгили жеткени менен биздин аракет кечеңдеп жатат. Мурасты көздүн карегиндей сактоого багытталган муундардын байланышы үзүлчүдөй болуп калды. Туш-тушубуздагы бузулган эстеликтер кайдыгер мамилебизди жаап жашыра албай калды. Эстеликти коргоону жаңылоо деп түшүнөбүз. Мааракесин өткөрөбүз, жаңылап койгула деген жетекчинин буйругу менен Тайлак Баатырдын, Атантай Баатырдын күмбөздөрү боз цементке айланды. Күмбөздүн нукура элдик, табигый турпаты жоголду. Байыркы бабалардын руху жалпыбыздын мурастарды коргоого чакырып турат. Бирок мурас таанытуу билими ортодон чорт үзүлүп, мурас сактоого кайдыгер карагандардын саны арбып бараткандай. Кайдагы бир жалган кепке ишенип, тонналаган алтын алчубуз деп бийликтегилер Манастын кароол чокусун каздыртышты. Карысы бардын ырысы бар демекчи, кийинки урпактар ата салтын, баба наркын унутуп калбасын деп, тамырынан куурап, өзөгүнөн өксүбөсүн деп, эртеңки келечекке кам көргөн аталарыбыз бар. Алардын айткан кебин угуп калсын кийинки муун. Бабалардын аманатына кайдыгер карагандардын катары азайсын. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahu mevlen azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve Resulü'nü Бул өзү жанакы биз айтып аткан Кочмонор башы шаарынын чебинин дубалына коюлган күмбөздөр. Бул Токой жак жээгинде турабыз. Мунун буяк жагы түндүк жагында ошол Сепилдин ички эмелери, тегирмен курган жери, айнек эриткен устаканасы, карападан буюм жасаган устаканалар, жана ошондой эле Хан Ордонун мунаралардын жердин астындагы эмелер жатат. Биз бала кезден ошо курулуштарына кирип жүрчүбүз. Мисалы үчүн мен бир айтайын, 73-жылы ушул Сепилдин ичине Ленин атына колхоздун башкармасы Эркинбай Чериковдун үйүнө водопроводдон суу киргизебиз деп траншея казганда өз көзүм менен өзүм ошол труба салып атып, ошол жерден эки курулуштун стенасын эки жерден жырып талкалап, экскаватор талкалаган жерин көргөнүм бар. Азырда билем болжол бул жерде чоң шаардын иси жатат. Ушул кирпичтердин кыналышы, кирпичтердин сапаты азыркы биз жасап аткан кирпичтерден алда канча сапаттуу жана бышык куюлганын көрүп атабыз. Анткени ушунча кылымдардан бери ушунча агын суунун кум ташына чыдап туруштагы бир топ сапаттуулукту талап кыларын көрүп атабыз. Демек мындан улам айтсак болот, 11-12 кылымдардагы ушул Карахани дооруна тиешелүү болгон шаар куруу индустриясы бир топ деңгээлде өнүккөнүн билсек болот. Бул жерди жана айтып атпайм, 2011-жылы кышында январь, февраль, март айларында, декабрь айларында казып, ошол курулуштун сырткы дубалынын сыртын 8,5 метр тереңдикке чейин казышып, эчтеке таппагандан кийин кайра ичине кириш үчүн бышкан кирпичтен салган куполду японский погрузчик менен жулдуруп, сыртка алып чыгып төгүп, калган калдыгын ичинен ыргытышып, анан ичине киришкен. Ичине кирип, бияктагы курулушка 1,5 метр, түндүк жагындагы курулушка 4,5 метр казып барышкандагы алганын билбейм. Бирок ошо казган жерден бирдеме алды деп уктум. Азыр туурабы ошо касиеттүү? Эмнени, бул жердеби? Ал касиеттүү жер болгондо эми бул жерде айтат. Бизге касиеттүү болгондо бул жерде тийбе, такыр унчукпай койбо деген жер жок бизге. Тий деп да айтты ошо. Тий деп да айткан эмес, эми каспа деп да айткан эмес.
Biz özümüzdün oyubuz менен эле касып көрдүк да. Эмне болор экен, кандай болор экен деп. Эгер ушул жерди касканда, мисалы үчүн ушундай эски мурастарды касканда жоопко тартылар сүйүрсек, же болбосо мындай каскан жер каспай турган мындай мүмкүн эмес болсо биз тиймек эмеспиз. Эмне кереги бар эле? Демек бул жерде туура кылдым деп ойлоп атасызбы же туура эмес кылдым деп ойлойсузбу? Закондуу түрдө туура эмес экен да. Табылгалардын ичинен ириси жана изилденгени мындан бир нече жыл мурда табылган кемир курдун тогозу саналат. Худяков өзү карап туруп, баягы тарыхый эстеликтер чоңдугу жанагы адамдын сырт кийиминин топтусундай эле болгон эле 3 предмет болчу да, буюм. Алар бетинде байкап караганда кыргыздын жана улуттук узорлору түшүргөндөй кооз, оймо чиймелери бар да. Анан ошону карап туруп айтты. Бул мына ушундайды деди. Бул өзү кыргыздын уздары жасаган муну. Мен 6 айда казып атканда, ошо 6 айда казууларды жүргүзгөн мезгилде так ушундай нерселерди тапканбыз. Ушул нерселердин баары тең ошол кыргыздын усталарынын колунан, уздарынын колунан чыккан экенин мына бетиндеги сүрөт айтып турат. Булар чегилип жасалган эмес, чабылып жасалган эмес. Булар эмеден калыпка куюлуп жасалган. Бир заводдон чыккандай болуп атат. Мына көрдүңөрбү дейт. 6 айда казылган менен Тянь-Шанда казылгандыкка окшош чыгып атат. Демек, ошол 6 айга чейинки, Энесайга чейинки, Тянь-Шандан Энесайга чейинки жердин баарын ошондой чоң аймакты кыргыздар мекендеп турганын тастыктап атат. Biz hazır Talas çergesindeki ortaoğlumda önügüp öskön Dekapket degen attı şaardın uramdısının janında turabız. Bul şaar өрөөндөгү эң көрүнүктүү шаарлардын бири болгон. Мына бул жерде мыкты жасалган чопой иштин үлгүлөрүн табууга болот. Мына ушул жерден бышкан кирпичтен жасалган курулуштун ордуларын табууга болот. Бул жерде 60-жылдары белгилүү археолог Петр Никитич Кожемяка археологиялык изилдөөлөрүн жүргүзүп, бул шаар 6-кылымдан тартып 12 кылымга чейин тынымсыз өнүккөн деп далилдеген. Biz özümüzdün tarıхты дайыма көчмөндөрдүн тарыхы деп, biz көчмөндөрдүн урпактарыбыз дейбиз. Бирок бул археологиялык эстеликтер, бул археологиялык далилдер ал пикирди четке кагат. Эгерде ушул жерде археологиялык изилдөө жүргүзүп, келечекте дагы кору калынып, тыкан изилдөө жүргүзсө көптөгөн китептер жазылат, эмгектер жазылат. Жана биздин эл, жана бизге келген меймандар биздин байыркы бабаларыбыздын маданияты тууралуу көптөгөн маалыматтарды топтой алышат. Тилекке каршы азыр бул жерде маркумдарды көмө турган жайга айланган кээ бир жерлери бар. Айыл өкмөтү бар, бул чечим чыгарылат. Айыл кеңеш бар. Нукура чечип коет, мисалы үчүн дагы бир жай берсин бир жерден. Орун берсин. Ошол жерге которуп койсо болот. Кармап, өздөрү эле кармап алат эл. Бу жерде маданий нерсени, бир нерсени эми адамдын кайра тиги жайга акыркы сапар кузгатып, мурдагы тарыхый нерсени кошо көмүп атпайбыз биз. Кошо көмүп жатабыз. Мына биздин ойлоп тоңдалсак, тоңдо бир канчалаган эсерик. Мына өзүң көрүп жүрөсүң Хандөө, же болбосо Байыркы Тоң шаары, анан Яр шаары деген эки жараган бир жерде шаар туруп атат. Ошо Ярдын анча-мынча жери калды, Хандөөнүн деле анча-мынча жери калганы бар, айдоо болуп кетти, башка элдер бузуп жери кылып алышты. Ал эми андан тышкары бир канчалаган өзүң көрүп жүрөсүң, мына Балбал таш деген бар бизде. Канчалаган ошол жерге отургузган же бир аттуу башчы адамдардын тиги бейтине койгон, же бир жоокерлерди эскерип койгон эсерик катарында азыртылайлы. Эпитафиясын жазган айрымдарына. Анын баары да жоготуп кетти. Андан тышкары мына Саймалы таш дейбиз. Бул Саймалы ташты өзүңдөр көрүп жүрөсүң,
Anın betine hazır başka nemeler yazgan kişiler var da. Jana eski Petroglyf жазууларында anın betine çekip durup hazırklar hiç birimde tartınbay tur öyle öz atları yazıp koyanda başka taş yok kalgansın. Mına Turattam çevin takır joğattık. Turattam çevin çoğun çep bolğandı özü. Turası 4 sarjan, biyiktigi 4 sarjandan aşık çep bolğan. Anı mına 1893 yıllardagi Bartolot kelip öz gözümünün görген жазıшы var. Mına al çep joğolup ketdi. Kündük jagында uçup aldı gene dele bir jeri. Anı da şetlen omurup dinağı sokmanın duanına toprak alıp abirin getirip açat. Andan çıkarı her bir ayılda oşoğa bir kızıklar adamlar boş gerek. Oşondoy adamlar bize var. Mına öyle Tıvras ayını alsak, acıda Yusuf Degimir жақсы tartışısı var. Oşo köp nerseni taap жүрөт. Köp nerseni taap, ana oşonu elge жеткирип аракеттенип жана мектебинин музейине алып келип коюп, чоң музей жасап элге тартылайбы деп жүрөт. Мына ошондой иштерди жанагы ар бир мектептен табыш керек, тартыш керек. Ага атайын тарыхчы да болбош керек, ага атайын башка археолог да болбош керек. Өзүбүздүн демилгибиз болуш керек да. Bu dağı duru. Onun içinde şunu dedi var ekan mına aldı. Mına gördünüz mü? Bu Qorgonun tarixini surasaňar balam sizlerge al жетişince düşündürüp aytamın da negizden Temur'dun Qorgonunda koyup berdi. Temur şu birinci Temur bolup Temurlan bolduq onga çeyin şu yerde Temur bolup yaşagan ekensiler okşap. Atam Ramalikdir bular ham şu Temur'dun Qorgonuna tiýbegili bolan etiyat kılgıla berdi. Berge etiyat kılgıla buzbay deytiler. Şu eşiklerini bir süretini alıp bir baldarga oşal Temur'dun yaşagan jere katары şunu tarixe girgizip koysa degen ümit surawım var da şu ösünü şu da menki kılıyor. Егерде ушуну жалпы элибиз бардыгыбыз аксакалдар биригип, жаштарды ушундай биригип, үгүт насааттарды жүргүзүп ынтымакка келе турган болсок, бизде мындай баалуулуктар бузулбайт да, жоголбойт да болчу да. Мына азыр ушул нерсеге эми ачыгын айтканда биздин жогору жактагы же болсо түшүнүктүү мына бийлик үстүндөгү төбөлдөр ушуга кайдыгер мамиле кылып же болбосо унутта калтырып койду да. Ата мурастар чында. Мына өтөр мазардын го. Кыз мазар деп айтышат. Мына ата мурас, мына жазуулар, мына эптеликтери бар. Карачы, көрдүңбү барды? Тарыхта кыргыздан кыйын элдер жок болуп кеткен. Кыргыздар агар алтын, ак күмүштүн артынан эмес, руханий байлыктын артынан түшкөн үчүн аман калган. Манастай океанды жаратып, тукумдарына калтырган. Анткени дүнүйө адамдарды араздаштырса, рух байлыгы элди бириктирет. Ошол улуу руханий мурастардын бири тарыхый эстеликтер. Тарыхыңды, мурасыңды тааныган сайын билимиң тереңдейт. Билим өркүндө отуруп илимге айланат. Мына ошондо илгерки ата бабаларыбыздын бизге жетпей калган терең сырлары ачыкка чыгат. Ал билим, журт, аң сезиминен орун албаса, мурастарды сатуу, эстеликтерди карактоо күч алат. Азырандайлар катарыбыздан чыгып жаткан учур. Археологиялык изилдөөлөрдө ата бабаларыбыздын жалаң гана көрө кат менен алектенбестен жан дүйнөсүнүн азыгын кошуп, не деген керемет эстеликтер жаратып кеткенине күбө болосуң. Ар бир табылга издөөчүлөргө кубаныч алып келет. Ошентип илим байый берет. Коргобосок тарыхыбыз бөксөрөт.
Крутой бронзовый этот. Хорошо, айдай, ары кетти. Madani тарыхый мурастарды сактоо маданияты жүрө-жүрө калыптанат. Ал ишке карылардын, орто муундардын, жаштардын жапырт аракети талап кылынат. Айрыкча жаңы муун таасир алышы керек. Казуу иштерине кызыгып көргөнү келген балдардын көңүлүндө эч кандай кири жок. Таза, табигый, таза сезим сыныкты бириктирүүгө аракеттенип жаткандай. Эгер баарыбыз ыйык мурастарыбыздын маанисин үзбөй түшүндүрсөк, керез калтырсак, кийинки муун улайт бабалар аманатын. Улуглар бастан кийбиринин үзүлбөс тамырышын үрбөс шуртушун улуу хажыларнын сөздерин же улуу алыптарнын жолларын